Bismillah, alhamdulillah. Көпшілік адамдар айтады да, бірінші байлық денсаулық дейді, денсаулықсы бар болып дейді да. Мен бұл сөзге еш қосылмайтыным да. Бірінші байлық иман. Иман болса, қалған бары болады. Иман болса, ынтымақ болады, береке болады, ұрылық болмайды, адамдардың жашоосуна тынчтык болады, барака болады, кыскасы ошо. Иман болса, біз бұл дүйнөдө тынчтыкта жашайбыз. Ана ең башкысы біз иман менен гана тозоктон кутула алабыз. Ошо Куранда Алла Таала көп жерде айтат да, ой жүгүртпөйсүңөрбү, ойлонбойсуңарбы, акылыңарга келбейсиңерби, акылыңарга алчабайсыңар депчи. Башка жактан тафаккур. Тафаккур жөнүндө хадистерде келет да, ким тилсиз зикир кылса дейт, канча жылдык ибадатын соо берилет дейт. Ким 1 саат тафаккур кылса, ой жүгүртсө дейт, Алла Тааланын аяттарына, хадистерине, жашоонун маңызы жөнүндө, аламдын жаратылышы жөнүндө тафаккур кылса, ой жүгүртсө дейт, ага дейт, адашпасам 1 жыл же 70 жылдын ибадат, нафил ибадатын соо берилет дейт да. Ошого тафаккур боюнча, ой жүгүртүү боюнча эң жакшы китеп, балким атандашы жок китеп деп мен жеке өзүм айта алам. Атандашы жок китептердин бири бул ошо Рисале Нур, Куран тафсирлери да. Улуу биздин устатыбыз, ошол алым Бедүзаман Саид Нурси алымдын китептери. Анын кыргызчага отурулган мындай чакан китепчилер чыккан да. Уже көп эле китептер чыккан. Мынакей. Ошо китептер менен тааныштырууну чечтим мен бүгүн. Мына бул китептин аталышы адам жана иман экен да. Мынакей. Мынакей ата-энем менен бейишим дейт. Мынакей ысыраптан үнөмгө дейт. Мына бүгүнкү күндө эң зарыл китеп, эң зарыл. Бүгүнкү күндө ысыраптын немеси болуп атпайбы мынакей. Өтө жакшы түшүндүрүлгөн ушу ысырап бунун сабактарында катышканбыз. Бул китептер кыргызчага отурулган, жана Рисале Нур китебинен бүт жанагындай ошондон алынган кыска жыйынтыктар да. Сырдуу дубалар жыйнагы, сезим, рух, жүрөк наксы, иман акыйкаттары, пайгамбарыбыздын миражы, мынакей мираж боюнча ишеним сырлары, иман ачкычтары, имандардын нөмөлөрү, тамчылар. Бул тамчылар мынакей көңүл бурусунар аталышыначы Куран деңизинен тамчылар. Куран бул өтө чоң деңиз. Бул Куранга ким мындайча айтканда баш оту менен кирсечи, бул өтө чоң деңиз экенин биле алат да. Мынакей маанилүү суроо жооптор, мээрим дарылары, биз эмнеге артта калдык? Мына Шам кутбасы дейт. Ама китеп батпай калыптыр. Намаз эмне үчүн окулат дейт. Ар бир китептин аттарын айтып кетейин, өтө маанилүү. Оорулууларга кат, жаратылыш, жаратуучубу, 23 сөз, шайтан азгырыктары. Мына өтө жакшы китеп. Дартка, даба, кайгыга үмүт дейт мынакей. Үй бүлөдөгү жана коомдогу ынтымак, айымдарга туура багыт болуу. Мен бул китепти таныганыма канча болду, бир 10 жыл ашып кетти, канча, ошо өтө көп жыл болду кыскасы. Сөздүк дейт, сүннөт усулдары, ислам илми хали. Бул китепти дагы өтө, ой Аллаху акбар, астагфирулла, түшкет бир китеп азыр. Астагфирулла, так, сүннөт усулдары. Жакшы китеп, но илми хал китеби менен жакшы бөлүшкүм келет. Шариаттын өкүм жоболору. Бул жерде өтө сонун темалар бар. Мен мазмунун сүрөткө дагы киргизем, сүрөткө. Бүт күнүмдүк баскан тургалар, мынакей шариаттын далилдери, жоопкерчилик, тазалык, дарат, намаздын ичиндеги неме, аял күйөө мамилелери, коноктосуу, тамактануу, даратканага кирүү, гусул алуу, бүт илми хал маселелер жазылган да. Бүт илми хал өтө сонун китеп. Бул китеп башында чыкпай жүргөн, кийин чыгып баштады да. Чыгып баштады буну. Мен бул көрсөтүп жаткан китептердин Кыргызстандын ар бир областынан, шаарынан ала аласыздар. Мен кийин да намаз китеби, мынакей. Намаз китеби да өтө жакшы. Намаздын бүт немелери, рүкүндөрү, сүрөттөрү менен, намаздагы мынакей бузган нерселер, намаздын макруктары, намаздын важиптери, сүннөттөрү жазылган да ошедечи. Так, бул жерде айтып бүттүк. Бул жерде аламдын ачкычы адамда зекет, садака, бул кече жаңы акыркы чыккан китептер, зекет, садака, намаз таспихаттары, мусулмандар эмне үчүн артта калды, орозонун сырлары, жакшы китеп, Рамазанга алып акса болот. Пайгамбарыбыздын мужизалары, таухид дейт. Аллахтын жана бар жана жалгыз экенине 12 далил. Рухтун түбөлүктүүлүгү 33 терезе. Аламдагы сырлар, тарикат жана акыйкат, ихлас эрежелери. Мусулман үчүн өтө керек китеп. Өтө керек китеп булчу. Ихластуулар дейт. Ихластууларга шайтан эч кандай зыян бере албайт дейт го. Ошо ихлас маселеси да эң маанилүү маселе да. Куран алифеси тамга үйрөнсө болот. Марифатуллах жана Мухаммадуллах, Аллахты таануу жана сүйүү. Тарикат жана акыйкат, кайра тирилүү. Кайра тирилүүгө адамдар ойлонбойт көбүнчө.
Диндеш бир туугандыктын негиздери. Бул да өтө зарыл китеп. Өзгөчө азыр улутчулдук маселеси, башка маселелер жайылганда өтө шифа катар. Аятул Кубра. Жаратуучусун издеген жолоочу. Акыр заман хадистери. Бул да жакшы китеп. Жаштарга жол көрсөткүч да жакшы китеп. Буну мугалимдер алса болот. Мектеп окуучуларына, студенттерге мындай тиешелүү сөздөр да бар бердичи. Бейдүзаман жооп берет деген суроолор, ушундай китеп. Саид Нурси ким деген китеп. Намаз китеби бул кече жакында чыкты. Акыркы чыгарылышы бул. Бул берки китепке караганда 1-2 жыл кийин чыкты, мына жакында эле чыкты бул. Намаздын эмелери бар бердичи, ошо жана рүкүндөрү, шарттары бар. Чоң Жевшен, Адептин булагы сүннөт, бул да эң зарыл китеп. Күнүмдүк баскан тургандар, күнүмдүк адептер. Бери чай ичкенде, дасторкондо адептер да, бүт сүннөттө келген, хадистерде келген бүт хадистери менен келтирген бердичи. Басканда, турганда, уктаганда, конок, достук, сафарга чыкканда бүт неме адептери болчу. Бул эң зарыл мусулмандын ар күнкү китеби болуш керек болчу. Ар бир үйдө болуш керек бул сөз түрдө. Адеп, себеби адеп болбосо болбойт да. Фарызды сүннөттөр коргойт дегендей, сүннөттү дагы ошо мустахаптар коргойт дегендей, ошо пайгамбарлар тарыхы эң зарыл китеп. Мучизалар бул сөздүк. Бул сөздүк. Так. Берде Рисале, берде түркчө, берде Куран, берде Куран окулуп турат. Мына өзбекчеси чыккандары бар, өзбекче. Өзбекче, орусчалары деле бар. Орусчалар бир азайып калыптыр, берде орусчалар азайып калыптыр. Орусчалар деле бар эле негизичи. Ушул китептерди Кыргызстандын ар бир областынан, ар бир шаарынан алдырсаңар болот. Мен WhatsApp-ма кайрылсаңар же ушул видеонун астында комментарийге жазсаңар, мен берем. Кайсыл шаарда болсо кандай. Бул китептердин баарлары мындай жеткиликтүү эле баалар, көбүнчөчү мынакей. Орточо баалары 40 сом, 50 сом, 60 сом, мындай чакан китептердин баалары. 35 сом, 40 сом, 50 сом, 60 сом, 50 сом. Ушу баалар эч өзгөрбөйт. Ушу 5-6 жылдан бери ошо мен билгенден бери мына баалар ошо эле 1-5 сом кошулган эмес. 70 сом, мындай чоңураак, орточораак китептер 120 сом. Чоңураак китептер, эң чоң китептер 450 сомдон экен, эң чоң китептерчи. Максат пайда көрүш эмес, ошо максат ошо иман акыйкаттары жеткирилсе. Бул жерде бул китептер жалаң Куран аяттарынын, хадистердин тафсирлери. Ошо Бейдүзаман алымдын бүт ошондой түшүндүрмөлөрү, ачыктоолору да жалаң эле. Сөз түрдө өтө пайда, ар бир мусулман адам сөзсүз пайда алат бул китептерден. Мынакей алып өзүңөргө, бирөөлөргө белекке берсеңиздер деле болот. Жакындарыңарга үйдө турса болот. Утур жаңы китеп чыккан сайын мен үйгө коюп коем кыргызчасын. Сөз салыңыздар. Мынакей кимде кандай маселе болсо баарына тиешелүү китептер бар, чаккан. Ошол WhatsApp-ка кайрыла бересиңер. Кимге зарыл болсо.